Амансыздарбы, урматтуу калайык, назарыңыздарда Семетей баяны көрсөтүүсү. Бүгүн 37-чи берүүнү мен сиздерге сунуштамакчымын. Алгач кептин башында мына ушул биздин Семетей баяны көрсөтүүбүзгө көптөгөн өзүнүн колдоолорун берип жүргөн Эркинбек Калыгулов деген досума ыраазычылык айтып кетмекчимин. Эркинбек, ишиңе ийгилик каалайм досум. Ошондой эле жалпыңыздарга айрыкча колунда бар мыктыларга кайрылмакчымын. Мына ушундай көрсөтүүлөрдү көбүрөөк жасап, элибизге айрыкча жаштарыбызга көбүрөөк жайылтып туруу үчүн биз сиздердин колдооңуздарга албетте муктажбыз. Мына ушул жерге атайын М-банк номурубузду калтырып коебуз туугандар. Мына ошол М-банк номуру аркылуу бизге көмөк кылып, бизге колдоо көрсөтүп туруңуздар. Эмесе кепти баштадык. Ошентип Семетей Бакай атаң канчора, күлчора болуп, Ногойдун 14 күлүгүн токутуп, Ногойдун 14 күлүгүн жетелетип алып, анан кийин Кытайды көздөй чыгып кеткен болчу. Алар жер кезип олтуруп, мунагу Саржас аркылуу Кытайга ашууну көздөп келатышат да. Жолдон баягы Саржаска беттеп бара жатканда көлдү аралап өтүп атат дейт. Мунагу эле ысык көлдү көрсө Семетей ушул ысык көлдү көргөнгө али убакыт таппаган экен. Анткени тетигил Темир Кандын шаарына тентип кетип байкуш 12 жашында келсе, ордонун ичи тополоң, өзүнүн туугандары каршы, Манастын 40 чоросу каршы, керек болсо өзүнүн чоң атасы Бай Жакып каршы. Андан дагы баян Манастын курган дөөлөтү чачылып баштаган экен. Мына ошонун баарысын иретке келтиргенче кыйла убакыт өтүп кетип 25ке чыккан экен бала. Мына ошол учурга чейин көлдү келип көлбөптүр. Көлдү көрүп ушунчалык көргөн көзүнө ишенбей, ушундай кооздукка катуу суктанды дейт. Анан Бозучук деген жер бар экен. Бозучук ата мазары деп коюшат экен. Бакай атаң айтты, мына ушул жерге бүгүн конолу деди. Ал эми баян Ногойдун 14 атын канчоро менен Гүлчорого дайындап, эй балдар, азыр жолдун баары бизге каршы душман. Бая чоң казаттан кийин үркүп калган Кытай азыр буруттангандай эл келет. Кандай, ким кайда барат, ким кайда жүрөт деп жолмо-жол өзүнүн сыйкырлуу аргандай нерсе болуп куулган кароолчуларын коюп койгон. Ошондуктан балдар абайлагыла. Бизден өч алуучу көп, бизден кек куучу көп. Ошондуктан жакшылап, көздөп, этият бололу деп муну ушинтип айтып оозун жыйганча Кырымдын уулу Мурадыл деген бар экен. Бул Мурадыл атасынан жаш кезинде айрылып, жетим жүрүп жетилген дейт. Кытайга чейин барып, кыйла окууну окуп, мунун жайчылыгы бар болчу дейт да. Ал эми Кырым атасы илгери чоң казатта Алмамбеттин алдынан чыгып калып, Алмамбет Кырымды качырдын үстүнөн көмөлөтө сайып, Кырым оонап барып, кайра туруп, атына минерде артынан сыргак жетип барып, башын шыла чаап кеткен дейт. Мына ошол чоң казатта Мурадылдын Кырым деген атасы өлүп, анан Мурадылдын атамдын кунун кууйм, бул кыргызга акыры бир жаңжалды салам деген мунушундай кейги бар экен туугандар. Мына ошол Мурадылдын Жөөгүлүк деген кароолчусу жанагы Семетейди, канчоро, Гүлчоро, Бакайды, ал эми жанагы Ногойдун 14 атын көрүп эле үрөйү учуп кетти дейт. Ой, мындай кишилер сапарга чыкчу эмеселе. Болду болбоду ушулар согушканы келаткан, берди көрсөткөнү келаткан немелер деп атын буруп салган боюнча Кырымдын уулу Мурадылга жетип муну айтты дейт. Жолдон мына ушундай көк темир кийинген 4 баатырды көрдүм, артынан канча эл келатат, артынан канча эл келатат билбеймин, бирок мына ушундай баатыр сүрдүү, аттары да күлүк, аттары да башка, өстөрүнүн баскан турганы да башка, мына ушундай адамдарды көрдүм дегенде, өзүнүн Гергүрөң деген атын токутуп алып, анан кийин жигиттеринин артынан ээрчитип, шашкан бойдон уруп салып, Бакай Семетей канчоро Гүлчоронун алдын тосуп келип калды дейт. Эми келгенде деле эмине, бул Манастын уулу Семетей Манастан ашкан канкорду уктум эле, Манастан ашкан шер чыкканды уктум эле, түз барып
bunu menen çabışkanda böğdü ölüm bolom. Andan göre jayçılığımды kılayın dep jay taşın suuga saldı deydi. Buğrakan degen buluttu çakırıp, jel şamal degen jeldi çakırıp olturup mına mintip, gürpüldötüp, buluttun barını aylandırıp, jamgır kılıp, möndür kılıp, aylananın barın kar tozon kılıp, mına mınday alamat salıp olturup, şunday kar jağdırıp, gündün gözüm bostu deydi. Alamat bolup baya kar jağganda, 14 attın barısı buyugup kalajastады deydi. Mına oşol kardı jağdırıp turup keyin bana nogoydun 14 gülügün jigitleri menen gelip turup bana Muradıl tiyip alıp ketip kalıp. Bakaydın gök çoloğu menen Semetey'in ele nar buğruluk alıp, bular atsız mını şüntip azap tozok tartıp, iki jaka çıksa ılay, şamal, kar aralaş tozon mını şüntip jatıp kalıştı deydi. Bakay geyip çöle olbay kaldı deydi. Katuu zekip tetigilerde mına mınday dep jatat. Sakalım bul kıvırgıtıp, kokuy bana sölbey kal, korduttu bakay görmey kal. Karını kuday alsaçı, karvay kucan kalsaçı. Kıyının manas barında, kız talak bakay ölsöçü, kırandardan ayrılbay, kıyamat yüzün görsöçü dep, katu geyip jatat. Altay minip jol tartsa, atanı kokuy katu gün, hatarvas bol soçu. Adüyün ögetkiçe, yer karvas bol soçu. Kıyamatın tar jolun, yeçak görbey ne oldum? Kıyının manas barında, oşondan ölbey ne oldum? Sakalımdın ağa eken, baldar albay tilimdi, sapar geter çak eken. Murutumdun ağa eken, buğruk kanda bakayın bul düynöge turvastan jogala turgan çak eken. Kıyınım gökjal barında, sapardı bakay bilçele, 3 balames kurgancan sang oldu baştap jürçele. Dep mına uşuntip, eköөнü katı uruşkanda, eköö ayıvın moynun alıp, emne kılar aylasın tappay mına mintip kalıştı. Anan Semetey eki jaktı teң soğurutup, emi kayrat kılalıp beldi beken buğuylup, bakayava, özüm barıp tetigil Muradıldı karmap geleyin, dep aldığa özü jönögöndö bakay koy dedi. Tigil eki şerdi, kan çoro menen gül çoronu, oşol oğurukta emi kalgıla, Semeteyge koşulup men barayın, sileri bolsa jö jalangdap kantip barmak elenger. Semetey menen bakayadan jolga çıkıp geçti. Köp jol jürüştü. Joldo Koңurbaydın atayın koydurgan sıykırdığı kızıl tülküsü var eken. Mına oşol sıykırdığı kızıl tülkü andan ötsöң deydi. Ак kulca degeni var bolçu deydi. Бұл жерде hem туғандар мына ушундай сыйкырлуу кароолчулар менен булар жол карап, анан эгер кандайдыр бир душман келатса, Коңурбайга, Кытайга белги берип мына мындай кыла турган жануарлар болчу дейт да. Ошентип анан Бакай менен Семетей баягы сыйкырдуу кароолчуларга жетип барып калды дейт. Адырды караса, bir adırdan kızıl tülkü mant berip kaçtı deyit. Semetey artынан kumayığın koya verdi. Kumayık ketti. Ildıyı tüşe vergende tülkü ozot öyle çıka vergende. Şunay kuyruğulaş kumayık jetip barat. Akır tüyü öldü taldı degende baykuş bayak kızıl tülkünü basıp çıkıldı. Oşentip tülkünü bular karmap alıştı. Anı öldürüp, andan narı ak kulcaga jetti. Ak kulcanı ak kelte menen Semetey men atam dep baya meltirete meylep turganda Bakay aytты: "Ey balam, bul ak kelteni maga berseңçi." Mına ушул жерде ak kulca degen simvolikаны Bakay atıp öldürüp atat da, a Semetey atkanda tibeye kaldı. Bakay angıça olbay aldı deyit. Angıça Ак kulca altadır aşıp kaç baratat. Mına oşonda meltirete meylep turup keyin Ак kulcanın karağını yüzüle vergende tars koyup Ак kulca başı menen jer süzüp gömölөнүp düştü deyit. Mına oşentip Ак kulcanı da öldürüştü. Oşentip anan andan nары jönöştü. Koңурбайдын ку өрдөкү kaldı deyit. Mına oşol ku örдөккө jetkende dalay ukmuş bir köl eken deyit tuğandar emi. Dalay kaz ördöktün içinde baya ku ördök günde 90 jolu kuulgan mına mınday ördök bolçu deyit tuğandar. Mına oşol ku ördök göründü deyit alıstan. Baya Semetey Akşumkardın tomogosун şıpıra verip salganda aşırıp ketip Akşumkarı kolundan düşüp jerge talt dep
жығылып қалды дейді. Мына ошондо Бакаябаң эми ушинтип ушул жерден алдырабызбы, ушул жерден чалдырабызбы дегиче болбой, Акшумкар өзүнө келе калып, анан көкөлөп учуп өрдөктүн артынан кууп, өрдөк Бейжиңге кирип бара берген жерден шак алып, мына ушунду анан кийин көтөрүп алып келди дейт. Бул өрдөктүн этин жеген киши өмүрү узун болот экен деген имиши бар экен. Каныкейге деп, чыйырдыга деп, андан кийин тети Канчорого деп, Күлчорого деп арттырып коюп калган Семетей менен Бакаябаң бышырып жеп, андан нары сапарын улашты дейт. Эми ушул жерде бу кандай мифологияны, бу кандай жомокто айтып атат деп туугандар ыңыранбаңыздар. Анткени бул жерде азыр эле байкасаңыздар символикалардын согушу болду. Ар бир элдин өзүнүн ураны, ар бир элдин өзүнүн символикалары болот туугандар. Мына ошол Коңурбайдын биринчи кызыл түлкүсү. Ал кызыл түлкүгө Семетейдин баягы кумайгы кетти. Андан кийин Аккулжаны Аксакал Бакай атабыз дагы биздин символикага айланган адам экен деп түшүнүңүздөр туугандар. Аны Аккелте менен Бакай атып өлтүрдү. Андан кийин ку өрдөктү Коңурбайдын символикасын Семетейдин Акшумкары алып жеңди. Муну менен эмнени түшүнсө болот? Муну менен Коңурбайдын символикаларды, Коңурбайдын энергетикасы, ал эми бул Акшумкар, Кумайык, Бакаябаң керек болсо, Аккелте бул Семетейдин символикасы деп түшүнүү керек. Менин пикирим ушундай туугандар. Эмесе сапарыбызды дагы улайлы. Ошентип булар Кытайга жакын барып калышты, Бакай менен Семетей. Мына ошол жерден алыстан Турнабайды салып, Бейжиңдин каларын Семетейге Бакаябаң айтып турат. Мына ошол жерди сиздерге китептен окуп берейин. Мен дагы эскертип айтып кетейин туугандар, сиздерге Семетей эпосын Саякбай Каралаев атабыздын вариантында мына бул китептен окуп айтып берип, көркөм окуп берип жатам туугандар. Эмесе көңүл буруңуздар. Ошентип Бакаябаң алыстан дүрбү салып Бейжиңде карап турат. Балам дейт, тиги мунарыктап бурчтанган, булуңгур болуп учтанган, кыйын атчан кишиге кыйын чунак угуп ал 40 күнчөлүк чөл ошол. Берки Бейжиңдин бери жагында 40 күнчөлүк чөл ошону көрсөтүп атат. Өткөн көрсөтүүбүздө айткам, Бейжиңдин жолу 5 бөлөк. Анын бир жагынан барсаң 40 күнчөлүк чөл болот деген. Мына ошол чөлгө жакын барып калышты. Нар жагында тунарган манжуулардын жери ошол. Ачай май булут, ак кайкаң, чоң Шаңкайдын өзү ошол дейт. Манжуулардын жери азыркы тил менен айтканда Шанхайды көрсөтүп атат туугандар. Көргөзсө көөнүм бошогон, көмүрдөй сабап ал журтту, алым алдым ошондон дейт. Бая Манастын барында мына ошол журтту багынтып алып туруп, анан кийин аларга салык салганмын дейт. Билимдүү Манас барында ата канат кокуйгүн, билгенимди кылчу элем дейт. Мына туугандар, Бакай абабыз айтып атат. Биз Бакай абабызды ушунчалык акылман, алдыда жүрсө ак жолтой, артта жүрсө саң колдой, акылман Бакай деп айтабыз. Жана ошентип ар дайым акылдуу адамды Бакай атадай болгон киши деп биз салыштырабыз. Мына ошол акылдуу деген, билимдүү, илимдүү деген Бакай атабыз Манасты эмне деп атат? Билимдүү Манас барында дейт. Манас жөн эле кылычын кынынан сууруп алып, кеттик Кытайды чабабыз деген жөн эле баатыр болгон эмес туугандар. Билимдүү Манас барында дейт. Мына ушундай нерселерге дагы сөзсүз түрдө көңүл буруп коюңуздар. Арсланымдын барында аким болуп барган жер, алтын менен күмүшүн салык кылып алган жер. Арслан Манас, Арстан Манас баатырымдын барында мен ошол жерге аким болуп бардым эле, алтын күмүшүнө салык салдым эле деген сөз. Ошоман кайбетинде туурасы бийик салган там, бу жорго эске түшкөндө тутамга келбейт биздин жан. Оболкуну көп санап, агарды менин сакалым, аны ойлосом капамын, оболку жиним козголуп, айланайын кулунум, арманым айткан жатам. Эми арман кылып мен сага ушунун баарысын айтып берейин балам дейт.
Башындағы су сарбөрк, айланайын құлыным, кимдер ырғап кийбеген, сыймығы башта барында кимдер жырғап жүрбеген. Абакеңді көргенде Қытайдың қаны дүрбеген, кече Қырғыздың алпын жиғанда, топон су жетпес Бейжіңдің тозақ салып башына сұрағын алып тұрғанда, ошол топон су қаптабай қалған, топон су жетпей қалған Бейжіңді біз қырғыздар алыптарыбыздың, батырларыбыздың барын жыйнап барып, чаап алып, сұрақ алып тұрғанда деген сөз туғандар. Құдайдың салған бұйрығын, ошонда көрбей не болдым, құрдашым аман чағында, ошонда өлбей не болдым. Бая ескісі есіне түшіп кетті бақайдым. Қара гүлді оғытпыз, кийишкен жерім ушул жер, Қытайдың қаны қоңырбай, тиишкен жерім ушул жер. Жекеге шығып тұрышып, жетіп бақай Абакең, жетігін тынбай ұрышып, қиындарын қийшайтып, қиядан салып алған жер. Атақты Қытай қақанчын, айланайын құлыным, мен шордудан қалған ел. Атақты Қытай қақанчын, айланайын құлыным дейді, мен шордудан қалған ел. Мен башқарғам, менден қалған ел ұшылды атат туғандар. Андан арғылайын. Беренжі кийген қандарға, беттешкен жерім ұшыл жер, беш белдемчі көккөйнік, кийген Қытай елменен четтешкен жерім ұшыл жер. Ат ойнотып жекеге, барған жерім ұшыл жер, қыйла қызық сонымды салған жерім ұшыл жер. Бейжіңдің жолы беш бөлік, айттым еле бая кеп дейді. Еми Бейжіңдің жолын айтып отады. Ба өзінің илгері ұшыл Бейжіңді башқарып кеткенін айтып беріп тұрғаннан кейін Бейжіңдің жолын айтуға кезек келіп жетті. Бейжіңдің жолы беш башқа. Тетігіл тоғының башы торойған, қырандың ұчы соройған. Қалың Қытай қақан жұрт, алтын қазған кені сол. Дүние тапқан жері сол. Ошо жерді жайлаған ұрығы Солон, көп шиве дейді. Солон деген, шиве деген Қытайдың ұрулары, ұрығы мына ошол тоғының жер дейді. Ошол жерден алтын қазышат дейді. Бейжіңдің бір тарауын көрсетіп отат туғандар. Анан ұрығы эки елеле, алтындан алым көп алған, ошонун улугу бакай мен элем. Ошо журттун ичинде арышым жетип барган жер, Айкөлүмдүн барында алымды мыктап алган жер. Ошол Айкөлүмдүн барында биз ошолордон салык алып турганбыз дейт. Тетигил карадырмак бөлүнгөн, кай учу көрүнгөн, каргылуу кара тоошол, чаялуучу кене ошол. Чамасы келген чагында чаялым алган мен ошол, чегаранын өзү ошол, чериктер турган жер ошол дейт. Эми ушул жерде Саякбай Каралаев атабыз чериктер турган жер ошол дейт да, чегаранын өзү ошол дейт. Демек, мына ошол жерде Кыргыздын черик уруусу туруп, мына ошол жерге салык салып, ошол тоодон дейт жанагы кара тоо. Эми Бейжиң 3 тоонун ортосундагы кала деп айтат да, Манаста. Мен интернеттен карасам, чынында эле Бейжиң 3 тоонун ортосунда жайгашкан шаар экен тугандар. Эми кайсыл тоосунан алтын чыгат, кайсы жагынан чай алат, кайсыл жагы чытырман токой барган киши кайтпайт. Аны биздин окумуштууларыбыз, баягы ошол жерди көрүп билип келген адамдар эле айтпаса, бирок интернеттеги маалымат менен Манастагы маалымат экөө окшош тугандар. Андан ары сөздү улай берейин. Черик тугандар жөнүндө сөз кылып атат да, ошол жерде чериктер турган. Мына ошолор чай алып, мына ошол салыкты чериктер чогултчу эле деген сөз окшойт тугандар. Жарык кылса жаң жуңу каптап кетчү сел ошол. Канкорум ээлеп алган жер, көп дүйнөгө биз кыргыз ошо жерде канган жер. Агача келин сулуу кыз үптөп албай калган жер, алтын менен күмүшүн жүктөй албай калган жер. Маңдайы кыраң бел ошол, барса келбес жер ошол, кезиккен адам мерт болгон, кейиштүү Кытай эл ошол дейт тугандар. Дөөлөтүм аман чагында, канкорум аман барында, калайманды салган жер, карсылдашып салышып, канча жан өлүп калышып, кандыгын алган жер ошол. Анда канатым өрт чала элек дейт, анда белим бүтүн, баатырлардын баарысы тирүү, алдыбызда Айкөл Манас бар дейт. Билегим жоон күрсүлдөп, жоолуккандың өлтүрүп, жойлоп турган кезегим, Кытай эмес кылымды, кызы талак дүнүйө ээлеп турган кезегим дейт. Ошондо бир эле Кытай эмес, бүткүл
кылымды ээлеп турган мынушундай бийлигибиз бар эле, мынушундай дөөлөтүбүз бар эле балам биздин деген сөз туугандар. Бакай Абаң андан нары сөзүн улап атат туугандар. Кытай урук кыркыруу, кыйын балам укмуну бекер бейжин жер эмес. Ал өлкөнүн Коңурбай беттешпей калчу эл эмес. Белгилүүсү Коңурбай бул бейжиндин коргону, керүүгө салган тамушул, кечилдин мыкты канушул дейт. Коңурбай жөнүндө дагы бир мерте сүрөттөп айтып берип жатат. Семетейди даярдап атат туугандар. Эгер Кокус Коңурбай менен беттешип кала турган болсоң, ал Коңурбай деген Кытайдын бели, Кытайдын коргонундай болгон чоң баатыр деп атат. Кечилдин мыкты канушул, сенин атаң Манасты 6 алдаган эрушул дейт. Манасты 6 жолу алдап, айла амалдуу неме деген сөз туугандар. Өзү көк ала сакал болгондур дейт. Өзү эми карлыгы жетип, карлык чака болуп калгандыр. Оңой эмес Коңурбай, найзакерден ыктуу кул, өзү жоонун айласын ашкере билген мыкты кул. Белесин караан тамошол, бейли бузук кысталак, бейжиндин мыкты канушул. Манас эпосунда туугандар, бүткүл биздин кыргыздын эпостарында, жомокторунда эч качан душманды таптакыр ишке жарабаган болбогон бир былжырак кылбайт туугандар. Анткени калыстык, адилеттүүлүк мына ушунда. Душманын дагы өзүнүн ордунда, өзүнүн кадырын ордуна коюп, кадыры менен сыйлап сүрөттөп айтып атат туугандар. Караңыздарчы, Коңурбайды жөн киши эмес экенин, анын ошол Кытайга коргон болгон, керек болсо Манасты 6 жолу алдаган, мынушундай белдүү, күчтүү, найзага ыктуу деп Бакай Абаң өзү Коңурбай жөнүндө Семетейге так маалыматты берип атат. Бул эмнеден кабар берет? Бул согушчан элдерден мүнөзү эч качан апыртып, же болбосо жойпуланып, же болбосо кошоматтанып, же болбосо кандайдыр бир алдап, ушунун баягы санасын тындырайынчы деп калп, жалган, кошумча маалыматты бербейт. Аскери тартип туугандар. Аскери тартипке көнгөн адамдар гана так маалыматтарды берет да. Бул сапардагы Бакай албетте жашынан баштап, ушул Кытай менен чабышып, жашынан, бала кезинен баштап ат үстүндө эрдик кылып, шердик кылып жүргөн, өзү аскери тартипте жүргөн мынушундай адам. Ал Семетейге так маалыматты бериш керек эле. Ай жок балам, Коңурбайды мындай кылсак мындай эле болот деп, баа Семетейдин көңүлүн улап, көңүлүн алып, көңүлүнө карап сүйлөп аткан жери жок. Коңурбай жөнүндө, Коңурбай кандай күчтүү болсо, мына ошонун баарысын так баяндап атат. Караңыздарчы. Оңой эмес Коңурбай дейт. Найзакерден ыктуу кул, кайталап окуп берейин туугандар. Өзү дейт, жоонун айласын ашкере берген мыкты кул. Белестин кыраан тамошол, пейли бузук кысталак бейжиндин мыкты каношол. Айласы артык калчаны, айланайын кулунум, Абаң Бакай кургурум, айтып берем канчаны. Карган Бакай Абаңды куру сайга токтоттуң, эрдикти салып эсине мүшкүлдү бүгүн жоктоттуң. Картайганда Бакайдын капалык түшөтесине, жака салтын жеңи жас, кошпадана торгой көз, келме бото кеңгүрмө, келишке кийсе ок өтпөс, кие жүргөн тон эле, тулпар минип туучтап, туйгунун Манас барында жүрө жүргөн жол эле. Бакай эмне деп атат? Мени карыганда ушул жерге алып келдиң. Менин эсиме баягы көк темирден соот кийип, жоого айкырып тийип жүргөн күндөрүмдү эстеттиң. Эсиме тетигил Манасты салдың. Ошол эле сыргакты, ошол эле серекти, ажыбайды, кырк чорону салдың. Эсиме менин чоң казакты салдың деп айтып атат. Эй дейт, туйгунун Манас барында тулпар минип туучтап жүрө жүргөн жол эле дейт да. Мына ошол күндөрүмдү эстеттиң деп ичинен баягы Бакайдын жоого кыйкырып тийген күндөрү оюна келип, өзү дагы жоого кирип кеткиси келип, мына ушинтип турат туугандар. Эми Семетей менен Бакай мына минтип Бейжиңге көз чаптырып келе беришсин. Ал эми Бейжиң тарапта эмне болуп жатат, мен силерге ошол жөнүндө айтып берейин туугандар. Тиги Бейжиңге жакын жерде Коңурбайдын жерге батпаган жылкысы жайылып жүрөт дейт. Анын ичинде карасы да бар, аласы да бар, бозу да бар, сарысы да бар, күрөңү да бар, торусу да бар. Эми торусу өзүнчө бир бөлөк,
Kara sözünчө bir bölök, ala sözünчө bir bölök. Ой, де койчу. Жерге батпаган мына мындай жылкы дейт. Анан баарысы көркөм. Муну ушундай мыкты жылкылар экен, тандалган жылкылар экен дейт. Мына ошол жылкысын bir топ жүздөгөн жылкычылар кайтарчу экен. Алардын эң башчысы Карагул деген неме экен. Ошол Карагул аябай Коңурбайдан кем эмес кам болуп жылкычылардын баарысынын үстүнөн башкарып, Коңурбайдан бешбетер кам болуп алган дейт. Анын борумун Семетей эпосунда мына минтип сүрөттөйт туугандар. Айтып берейин. Каталдын уулу Карагул, кара саат мына бул, кутурган кулду карап тур дейт. Айлалуу да эрекен, айлалуу дагы, анан эрдиги да бар мунун дейт. Атагы какан журтуна аты кулду дебесе Коңурбайдан эрекен. Ойрон болгон ал кулуң, оору болгон немедей жыргалың карап олтурса, кан Коңурбай төрөдөй, кутур курду карап тур дейт. Арак ичип алкынып, кутур курду сураба, көк жоорудай талпынып. Аңгеменин арттырып, 60 жылкычы тегис жомок айттырып. Каарданган бирөөнү чылгый тери ийлетип, оңшоңдотуп кашына 12 калмак бийлетип, ойронуң чыккан Карагул сөлөкөтүн карап тур. Мына ушундай болчу Карагул дейт да. Анан мына ошол Карагул манчыркап, Коңурбайдын жылкысын кайтарып, анын жанында жылкычылардын баарысы казы кертип, жалап келип берип, эмне жейм десе ошонун баарын алып келишип, арагын куюп, муну ушинтип кошомат кылып, кызмат кылып турчу дейт. Мына ошол жылкычылардын ичинде эң кенжеси Бозбала деген бар эле. Мына ошол Бозбала түндө жатып түш көрүп, түшүндө жаман иш көрүп, анан Карагулга жүрөгү түшүп, айтып келди дейт. Абыгыйлап чакырып келди дейт. Түндө жатып түш көрдүм. Абыгый деген эми абаке, байке, аке деген сөз да. Түндө жатып түш көрдүм. Абыгый сага айтамын, түшүмдө сонун иш көрдүм. Түндөгү түшүм опкон түш, жүрөгүм түшүп корккон түш. Түндөгү түшүм соголбай таба. Түндөгү түштү карасам, Севилдүүсү 84, серп салган жагы кызыл өрт дейт. Манастын 40 чоросун кээде мына ушинтип да атап коет да. Севилдүүсү 84, серп алган жагы кызыл өрт дейт да. Баягы каптап келатат дейт. Мына ошондо аскер келатат деген сөз туугандар. Кара бетине айланган Манастын уулу Семетей кара саат келиптир. Билеги жоон таш жүрөк, пил мүчөлүү бадырек, комокойлуу сырнайза уңгусун боло таштаптыр. Кой кулашкан пендеге колтук ачпаптыр. Карды катуу баштаптыр. Баарыбызды тырайтып, кармап, кырып таштаптыр. Кашайта көстүң оюптур, кыргын кылып союптур. Тоголонгон баш калып, каргалар канга тоюптур аба дегенде, баа Карагул ушундай манчыркап тетиги Бозбаланы: "Сен түш көрүп, түшүңдө Манастын уулу Семетей келип, бизди чаап, кырып, союп, жоюп, кармагыла чалдагы немени" деп анан карматып алып, тону тытылганча сабатып, камчы менен куймулчактан нары бердирип, ушундай катуу кордоп, кулагына чейин жулдуруп, муну ушинтип тыптыйпыл кылып, аябай жаман кордоп уруп салды дейт да. Семетей келип калды. Ой, Семетей дегенин укканбыз, ал тетиги Темиркандын шаарында букарда тентип жүрөт деп укканбыз. Кайсы Семетей келет? Деп анан кийин керилип, жылкычыларынын алдына чыгып алып, мен абыгый турганда, детем Алагүйдө. Бурут келет деп кайда? Манастын уулу жетимди түшүмдөн көрдүм деп, түс болгонун карачы. Ояндын уулун көрдүм деп, мунунун оңбогонун карачы. Манастын уулун көрдүм деп, кызы талак Бозбала болбогонун карачы деп теңселип турат дейт. Түшкүнү иттей сабады дейт. Түш көргөн баланы иттей сабады дейт. Неми түш көрөр адам калбады дейт. Жанагы сабагандан кийин түш айтканга оозанган түш көргүсү да келбей калды эч кимдин дейт да. Эки көздүү көз ачык, бакшы бала турбайбы деп катуу. Манастын уулун көрдүм деп, бары жокту билдим деп, мунуңар жакшы бала турбайбы деп камчы менен тартып коет дейт. Кызы талак Буруттун Кытайга келер алы жок. Кыргынды кызык салуучу кыраандарынын азыр бары жок дейт. Бая чоң казатта бүт кыраандарынын баары кырылып жок болбодубу дейт. Бел байлаган бели жок Буруттун азыр Темиркандын шаарына тентип кеткен ал жетим. Мында келер жөнү жок.
түш көрдім деп бос бала түйшікті жаман көрдемі байқұш баяғы кордолуп мұны шынтип қату жаман болды теге қарағыл болса мұны шынтип көпкөлең тартып баяны сабап анан мен абығый тұрғанда деп жылқышылардың астында өзі кербезденіп мұнамын деп тұрат туғандар. Семетей менен Бақай болса тей алыстан көз чаптырып ақырын сапарын улап жатат. Бұл жақта мұнышындай оқиялар болуп атат. Қалған кепті кейінгі көрсетуді айтып улайым туғандар. Қайрадан көрішкөнчө аман тұрғыла демекчімін.